Рахмат. Урматтуу айымдар жана мырзалар, сиздер ушул сезондун эң мыкты коллекциясын көрдүңүздөр. Нурзат, биз рас келген экенбиз. Жаз жай коллекциясына сөзсүз катышыбыз керек. Ооба, көп көңүл бурбай калдык да. Бүгүнкүдөн да калып калдык. Эмки да катышалы, Карасаң, Кылыч Бектенович, жүрбөйсүң таанышалы. Азырбы? Бас. Бара береличи. Азыр. Баса биз менен сүйлөшүп болду экен. Кое турсаң, бул азыр бойдок болду экен. Сен билбейсиңби? Өзү келе атпайбы? Сурасаң айтты. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Саламатсызбы? Биз көрүүчү болуп келгенбиз. Жаз жай коллекцияларыбызга. Биз дизайнерлербиз. Азыр көрүүчү болуп келгенбиз. Бирок эмки да катышсак болобу? Катышайлы дегенбиз. Эми албетте болот. Кандай шарттар болду экен? Эгерде өзүңөрдүн күчүңөргө ишенсеңер болот. Тигил жакта жол жобосу менен таанышкыла. Бир жумадан кийин болчу күнү такталат. Анан ошол жерден кененирээк сүйлөшөбүз. Анан коллекцияңарды болсо сүрөткө тартып бизге жөнөтөсүңөр. Рахмат, ушуну билейли дегем сизден. Чоң рахмат. Баси. Карасаң тигини. Ким? Тиги бойдокпу деп сурап атпадың беле? Тигине жооп берди. Апей, ботом. Эмне болуп кийинип алган бул ысыкта? Жүрү кеттик. Кандай экен? Кылычбек муну карасаңыз? Мен өз жумушумду аткара берейинчи. Болуп бир жакшы бар. Жолугабыз да. Кандай Кылычбек? Жакшы. Бул жака сен эле келбес болдуң го. Досуң келип жакшы иштеп атат. Ошол аябай кубанычтуу менин дос балам иштеп кеткенине. Мен деле ойлонуп жатам, бирок азыр такыр кол бошобой атат. Эми тарткан сүрөттөрү абдан мыкты чыгып атат. Жакшы. Жакшы. Мен дос балам да. Буюрса, ойлонуп атам. Сиздин сурооңузду кантип четке кыкмак элем. Балким иштешип каларбыз. Макул анда. Макул, Кылычбек. Ийгилик. Келе кой кызым. Апа. Биз конкурска катышмай болдук. Өткөндөгү болгон жергеби? Бирок бул жаз жай коллекцияда мен акыркы сызган эскиздерим бар го. Ошолор момундай да. Ошолорду алып чыгайын деп атам. Ооба. Өткөндө эле даярдана бер дебедим бе? Өзүң көңүл бөлбөй жүрдүң го. Азыр деле кеч эмес. Балким менин табылгаларымдын чыгыш сааты эми келгендир. Туура кыласың кызым. Акырындап болсо дагы алга жылай бер. Бирок азыр биздин коомдо чындык жоктой. Ушунун баарын ойлосом, эч нерсеге көңүлүм келбей кетет. Кол ирисине тартат деген болуп атпайбы? Азыркы убакта баардыгы тааныш билиш менен болуп калбадыбы? Бирок мен катышам деп чечтим. Кеп жеңиште эле эмес да. Ооба кызым. Эгер сенин кийимдериңди элдин баары кийип, жактырып, суктанып, кубанып атышса, жеңиш меники болот да. Катыш кызым. Сенин ийгиликтериңе атаңдын жоктугун карачы. Ал азыр болгондо өзгөчө сүйүнбөйт беле. Атам мени колдоорун сезем. Ал менин түшүмө күндө кирет. Мени карап, жылмайып тура берет. Сен чай иче берчи кызым. Мен азыр. Дагы баштадыңызбы эми? Апа. Ыйлабаңызчы. Сүйлөгөн сайын мен жаман болом. Келгичи жакшы жөнүндө сүйлөшөлү. Айтмакчы, Кудай буйрса, менин коллекциямдын ачылышы Францияда өтөт. Мен сизге ошондо сонун көйнөк тигем да, момундайчы. Кудай тилегиңди берсин. Анан аны кийип алып, мен
Нурзаттын көйнөгүн кийип атам деп жасанып туруп минтип бир подиумда басасыз. Минтип коесуз. Анан минтип коесуз. Анан кайра минтип отуруп каласыз, баары жакшы болот. Алтыным апам мен, сулуу апам. Эмне келдиң? Данияр, сүйлөшсөк болобу? Эмнени сүйлөшөр экенбиз экөөбүз? Данияр, мен угуп койчу, суранам. Данияр, мен жаңылыптырмын. Мен бир көргөн адамга бактылуудай көрүнөм. Бирок андай эмес. Эмне? Алдагы баалуу буюмдарың, бриллианттарың сени бактылуу кыла алган жокпу? Миллионердин жаш аял болуш кыйын бекен? Же сенин үстүңө дагы бирөөнү алайын деп жатабы? Данияр, сен мени түшүнбөй жатасың. Мени түшүнсөң боло. Бул мен үчүн максат эмес болчу. Айла жоктун иши болду да. Окуумду да бүтүшүм керек болчу да. Жалгыз кайда барат элем? Демек, сен окууну бүтүрүш үчүн байдын 3-чү аял болуп турсуң да. Байлыгына карадың да, я? Жок. Мен досум Кайратты колунда жок деп чандыңбы? Кайрат сени сүйөрүн элдин баары билишчи. А сен билсең дагы билмексеңге салдың. Данияр, мен сени сүйгөндүктөн Кайратты байкамаксам болдум да. Сен мен сүйүм сезсең да байкамаксам болдум. Мейли мен сүйбөсөң да мен сүйүм экөөбүзгө кенен жетет. Данияр, суранам, мен менен гана болчу. Жаныңды жебечи. Данияр, уксаң мени. Данияр. Салам алейкум. Кандайсыз ата? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кел балам. Жумуштарыңыз жакшы болуп атабы? Жөн жайлы чакырдыңыз беле? Балам. Мен жакында Кытайлар менен иштеше баштадым. Ошол ишти сен алып кетсең дейм. Алдагы сүрөттөн эмне пайда бар? Качан эсиңе келесиң? Ата, мен окууну бүткөндө эле фирмаңыз иштеп көрүп, бул иш мен үчүн эмес экенин айтпадым беле? Менден бизнесмен чыкпайт. Ал кесибим болсо өзүмдү жакшы көрөм. Эгер сиз түшүнбөсөңүз да, жок дегенде колдоп койсоңуз болот. Эй, Келесо. Эмне деп атасың? Алдагы фотоаппаратты маймылга үйрөтсөң тарталат. Сен мен уулум болгондон кийин ишимди улантса дегеним да. Эми ал иш менин колуман келбейт экен. Мен сизге зыян кылып коюшум мүмкүн да. Сиз менин талантымды баалабасаңыз да, башкалардан жакшы сөздөрдү угуп жатам. Же эмне, мен сизди уят кылып жатыптырмынбы? Менин уулум фотограф деп айтыш мен үчүн намыс. Башка кесип калбай калыптырбы? Ата, бул темага көп жолу кайрылганбыз. Мен сиздин маанайыңызды бузбайын. Мени ушул даражага жеткирдиңиз, өстүрдүңүз, чоңойттуңуз. Мен өзүм чыгарган чечимди эч ким токтото албайт. Кайда баратасың? Өзүң билип, өзүң чечип, чоңоюп калдым дейсиңби? Тажадым ушу сөздөрдөн. Качан түшүнөсүңөр? Шеф, эмне болду? Ишиң барбы менде? Могул документтерге кол коюп бересизби?
кечиресиз, каяка барасыз? Мен сен уруксатсыз кирбе дебедим беле? Уруксаат бекен, жаным. Сен эмне? Мени сагынган жоксуңбу? Кечээ эмне келген жоксуң? Тоскоол болбочу. Мен бош эмесмин. Эмне өзгөрүлүп калгансың? Же эмне? Аялың билип калдыбы? Азыр мага бирөөлөр жолугушууга келет. Негизи эле сен бул жака киреде мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Эл катары уруксат сурап туруп киргин. Анда анан келесиңби? Күтөйүн. Эгер бошосом. Кечээ эртең дебедиң беле? Мак, бошосом 2 саатка барып кетем. 3 саатка. 2 саатка. Анда 2,5 саатка. 2 саат дебедимби? Макул. Күтө. Карасаң, могу оюларың карасаң, көрдүңбү? Ушундай кылып, бул жагына да ушунчусу керек экен. Жүрсөң? Ушундай жарашып. Көрүп көрөлү да, э? деген моундай кылыппы. Данияр, мону карасаң, мен сүрөткө чыгып койбойсуңбу? Сен балаңбы? Кана? Тарт. Мойнуңа. Колуңду. 1 2 3. Ага. Сон болду. Ого, керемет. Менин үйүмдө дал өзү ушундай болот. Ого. Жомокко бияк. Оо. Сен эжең менен жездең окшош экен. Ой! Кайда жүрөсүң я? Таң, баш. Ойнап жүрөмбү? Сонун курчактар. Сонун экен. Ары каратып койсоңбу? Бул этек жармагандай Өчүрүп койсочу. Тиякта мындан сонун курчактар бар го. Ого. Тарт ошолорду. Азыр. Ой, эмне кылып атасыңар? Кечиресиңер. Аябай сонун жарышат экен. Аябай жарышат экен. Келген көз ирмемди кетирбей тартууга туура келип калды. Макул болсоңор дагы бир жолу тартып коеюн. Көрсөк болобу кайра? Болот, Уруксаты жок эле тарта бересиңер. Көрсөң, Данияр. О, Дастан. Мындай ийгиликтүү кадрды биринчи жолу көрүшүм. Көп эле кыздар тартып элең, Эми? бирок бул биринчи. Айтмакчы. Кайсыл агентствонун кыздарысыңар? Моделсиңерби? Жок, модель эмеспиз. Бирок моделдерге кам көрөбүз. Кам көрөбүз дегениңер кандай? Ушундай силер өзүңөр көрүп тургандай кийимдерди тигебиз. Көрүп өптүрбүз. Жакшы. Биз тиккен кийимдер дүкөндө эле турат. Ага. Биз рекламага көп деле басым жасабайбыз. Демек биз издеген кыздар силер турбайсыңарбы? А бул болсо биздин визиткабыз. Ага. Менин атым Дастан. А бул досумдун аты болсо Данияр. Кубанычтамын. Ырчы жигит. Сен эмне? Кыздардын атын сурабай эле бизди тааныштыра бересиңби? Менин атым Бермет. Курбумдун аты болсо Нурзат. Экөөбүздүн дизайнерибиз. Жакшы. Мындай сонун кийимдерди тиксеңер, биз силердей сулуу кыздарды каяктан тааныбайбыз? Бишкектин модасынын баары фотоаппаратында дечи элең. Жоктор деле бар экен го. Жакында бизде дизайнерлердин сынагы болгон жатат. Силер ошого сөзсүз катышыңар керек экен. Кайсы дизайнерлер ассоциациясындагыбы? Ооба. Мен ошол жакта иштейм. Эгер билбесеңер көргөзүп коеюн. Билебиз. Эркектерге кийим тигесиңерби? Ооба. Сөзсүз да. 7 жаштан 70 жашка чейинки баардыгына тигебиз. Балким силерге көрсөтүүгө мырза жигиттер керек болуп калса, мен силерге кызмат кылууга даярмын. Ырчы жигит подиумда кантип басат болду экен. Ушинтип эле. Мен актерлук чеберчилик деген сабакты катыра окугам. Керек десеңер, кызматыңарга даярмын. Экөөңөрдүн тең кызматыңар даяр экен да. Налоговыйдан келген жоксуңарбы? Эмнеге? Жигиттерди камчынын сабындай сабырдуу болот дечи эле. Шапалактай шапылдайсыңар го тим эле. А бул визиткалар силердикиби? Ооба, биздики. Биздики. Алсак болобу? Болот. Чоң энедей сүйлөгөн кыздарга чалып туралы. Каршы болбосоңор. Албетте. Каршы эмеспиз, чоң Жакшы калгыла, чоң энелер. Булар кандай немелер? Аябай
катуу текшеришет го. Кылыч. Кандайсың? Эмне токтобойсуң? Жакшы, эмне болду? Жөн эле. Эмне жөн эле келсе да болбойбу? Мен сага айтпадым беле, мага тоскоол болбо деп. Сен менен сүйлөшөйүн дегем. Менде убакыт жок. Иш болсо чачтан көп. Эмне эле кабагыңа кар жаап, сүрдүү болуп калгансың, мырза. Мен сынакты ойлошум керек. Сынак калсы эле калды. Оюмду окугандай эле айттың го. Ошол сынак боюнча келгем. Баш байгени мага камдап койгондурсуң. Жаным. Кандайча? А бул сынак жаштар үчүн? Сен атың чыгып калган белгилүү дизайнерсиң да. Жободо жазылып турат го. Конкурстан жеңген дизайнерлер Кыргызстандын атынан мода жумалыгына барат турбайбы? Ага мына мага окшогон көп тажрыйбасы бар дизайнерлер барыш керек да. Ооба, барат. Барып эле жүрбөдүңөр беле? Барып келсем эле болду деп. Далай конкурс сынакка барып келип аттыңар го. А бул жолу мен жаштарга, жаңы идеяга бай дизайнерлерге басым жасайм. Жаштардан орун жок дечи. Эмне эле жаштарга басым жасап калгансың? Болдучу эми. Менин убактым жок. Жолугушка барам. Мен асасасан эртеңкисин ойлошум керек. А сен жакшы эле көтөрмөлөдүм, калган өзүң алып кетпейсиңби? Балким себеби башкада болуп жүрбөсүн. Мени жалгыз ишенерим, сүйүктүүм дечи элең го. Деги абайла, сүйүктүүлөрдүн санын көбөйтүп алба. Болдучу, жолугушка кеттим. Катышканыңыз жакшы эле болду, Эми жакшылап утуп алсак, сом болмок. Ой, саламатсызбы? Саламатсыздар. Жакшысыңарбы? Өткөндө келгенсиңер, Келип кеткенбиз. Абдан Ооба, жакшы. келип кеткенбиз. Анкета толтурдуңарбы? Ооба, жаңы эле толтурдук. Катыша алып атабыз. Анда отуруп алып түшүндүрүп берейин. Мага фотографты чакырып койсоңор. Жүрүңүздөр, өтүңүздөр. Келиңиздер, дивандан орун алыңыздар. Эми бул сынакка катышам дегениңер абдан жакшы. Андан да жакшы нерсеси, сынактан жеңип чыккан дизайнерлерди биз жумушка алабыз. Эми албетте, аны эл аралык сынактарга жөнөтөбүз. Анда көп дизайнерлер катышса керек э? Албетте. Биз өңдөнгөн жаш дизайнерлердин шансы барбы? Же биз катышканыбызга сүйүнүп эле кете беребизби? Эми таланттуулар ар дайым жеңип келген да. Кепилдик берем. Эң башкысы бул сынак калыс өтөт, буйруса. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Ооба, чакыргам. Орундукту алып отурчу. Кыздар, бул Дастан деген биздин фотограф жигитибиз. Эми мунун сүрөттөрү азыркы кез журналдардын биринчи беттеринде бадырайып турат. Эми бул Дастан менен ушундай чоң долбоорлордо келишим негизинде иштейбиз. Жакшы. Дастан, бул кыздар жаш дизайнерлер. Нурзат, Бермет. Кечеги келгендердин эмгектерин бүгүн барып тартып келдим. Эгер силер даяр болсоңор, силердикине тартсак болот. Биз бүгүн кагаздарды толтуруп катталып коелу эле деп келгенбиз. Коллекциябыз бир жумадан кийин даяр болот. Убакыт дагы эле бар да. Сөзсүз бүгүн тартыш керекпи? Эми албетте убакыт бар. Бир жуманын ичинде бүтүрсөңөр болду. Баса, бул менин номерим. Чалгыла. Албетте эми силерден мыкты коллекцияны күтөм. Аракет Мен кылабыз. кыздардын тиккен кийимдерин дүкөндөн көргөм. Чындыгында жакшы эмгек. Бирок дүкөндө эле тура бербестен ушундай сынакка катышса, билбегендер үчүн жакшы реклама да. Мындай конкурстар ишеним берсе керек, себеби бизде тажрыйба жок да. Албетте. Эми Нурзат таланттуу кыз болгону менен тартынчактыгы артка тартат да. Уруксат берсеңиздер биз баралы, даярданалы. Мейли. Телефон чалып сурасак болот да? Ийгилик каалайм. Хорошо. Жакшы алыңыздар. Силер ошондо канчаларына бүтүп каласыңар? Бир жуманын Аз эле ичинде калды. бүтүшүбүз керек.
О, дасторкон жайнаптыр. Ачка болдук. Тамак дайым болуп турбу? Иштериңиз жакшыбы? Кана. Келиңиз. Абдан таттуу экен. Оğlum, тиги жапар досумдун кызы окуусун бүткөн жатыптыр. Өткөндө чайханада анын кызына куда түшөбүз деп макулдаштык. Эртең алар бизди үйүнө конокко чакырып атат. Сен да барасың, кызы менен таанышып дегендей. Ата, мен жеке жашоомду өзүм эле чечсем жакшы болмок. Эми ушуга да кийлигишесиңерби? Келечегиңди ойлоп жатам. Кана сен жумушуң? Дайыны жок. Мен да элге окшоп, куда күтүп, той берейин деп жатам. Ооба ата. Бирок мен өзүм тандаган адамга гана үйлөнөм. Сүйлөгөнүң кара. Өзүңдү чоңойдум деп атасың ба? Ай эмне эле болуп атасыңар я? Эртеден кечке кыйкырышып. Бир тынччылык менен тамак ичебиз. Отурчу. Сенин тарбияңда. Болушканың кара. Ит кутурса, ээсин кабат болуп атат да. Азыркы балдарды билбейсиңби? Көтөргөндөр сотка, баргандары интернет. Ошолордон үйрөнөт да. Тарбияңарды көрүп атабыз да. Сен минтип урсаң, балаңды бузуп аласың. Ачууланбай, Алтышканын жасаган тамагынан оз сыйеле андан көрө. Муздап да калды го. Алтышка, алып келчи бери тамагыңды. Данчик, салчы салаттардан. Атаң да ачка болуп калды го. Кимден келди болду экен? Ой. Пермет. О, СМС окуйсуңбу? эмне СМС экен? Келсең. Кана? Даниярдан. Кайсы Данияр? Кадимки эле Дастандын досучу. Элик көздүү сулуу кыз Арбабалдын тузагына жипсиз мени байлап алдың. Эгер менин сүйүүмө макул болсоң, сени барктап өтөргө мен даярмын. Жакшы жазыптыр. Беку, жолугушууга чакырса бара берейинби? Өзүң билесиң да. Кандайсың? Жакшы. СМС эле жаза бербей. Келейин деп чечтиңби? Ооба да. Төсколдук кылган жокмунбу? Жок, мен кетейин деп аткам үйгө. О. Как раз узатып коет турбаймынбы? Каршы болбосоң. Келиңиз, мадам. Кандай барабыз? Азырынча түз эле. Bismillah. Болбойсуңбу? Кетип апажан. Ha, mana. Ha? Келатасыңбы? Ha, yetip olaman. Ha, basa bereyim. Hoppa. Ha, kira oring. Ha, kiring. Ошо кечээ тандап койбодук белек, ошо коллекцияларды алып келе берсең? Макул. Аха.
Кылычтайке, кандайсыз? О, Айнура. Кандайсыз? Кичинекейлүү кыз элең. Чоңойгон турбайсың. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы, жакшы. Өзүңөр кандай? Иштериңиз жакшыбы? Чоң атаң кандай жүрөт? Ким? Чоң атаң. Папам папасыбы? Жакшы, жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Кылычтай экөөмүз менен сүйлөшөйүн деп келдим элем. Сүйлөшөйүн деп? Отуруп сүйлөшөлү анда. Келгиле. Мен кармап турчу. Орун алгыла. Кылычтайке, мен сиз менен сүйлөшөйүн деп келгем. Мен жаңы коллекция издеп аткам да. Андан кийин мен да сынакка катышайын дегем. Ушунча болуп, сен дизайнер экениңди укпаптырмын. Окугам, Кылычтайке. Менде акча бар, баарын сатып алам, эч ойлонбоңуз. Жо, Айнура. Өзүң чийбесең, өзүң тикпесең. Кылычтайке, толтура швеяларым бар. Вообще-то бар, ойлонбоңуз. Жо. Договоримся же, да? Айнура, сен башка жака кайрылышың керек окшойт. Кылычтайке, сиз дагы ошентесизби? Айнура, мен сени кайда барбайын, жетелеп алып жүрө албайм да. Менде убакыт жок болот. Кылычтайке, коюңузчу. Жок. Андан көрө үйдөгүлөргө салам айтып кой. Менин убактым жок. Кылычтайке, уксаңыз Кылычтайке. Ой, чыгып кетейин дейди. Жолдо жазылып турбайбы? Алло. Конкурс жаштар үчүн. Мен чыгып атам. Коллекциялар даярдай бергиле. Макул, макул. Өзүң Кылычтайке. Чоң кыз. Жардам керекпи? Жардам керекпи сага? Магабы? Сага. Жардам? Ооба. Маны өзүң жакшы билесиң да. Бардыгы биз сүйлөшкөндөй болсун. Албетте. Мейли анда, жакшы алыңыздар. Анда жолуң болсун. Карачы, бай адамдар акчаны каяка короторун билишпейт. Рахмат, урматтуу мода сүйүүчүлөрү. Айымдар жана мырзалар, ошентип конкурс жыйынтыкталды. Эми жеңүүчү болуп, жаш дизайнер Нурзат аталды. Мынакей Нурзат жеңди. Урматтуу достор, ошентип жеңүүчүнү чет өлкөгө жөнөтөбүз деген убадабыз бар эле. Буйруса Нурзат, Кыргызстан атынан сиз барасыз. Куттуктайбыз. Азаматсың. Кол чаап койбойлубу? Азаматсың, Нурзат. Бермет. Көрдүң го, калыстык жок. Сенин кийимдериңдин эмнеси жаман? Курбуң шефти пайдаланып өз орунга илинип алды. Сага деле бир орун алып берип койсо болот эле да. Кандайча? Шеф менен дейсизби? Ооба, шеф менен. Ошо чынбы? Ар ким көргөнүн айтат. Кудайга шүгүр, азырынча көздөн ажырай элекпиз. Бул жердин коен жатагына чейин алаканга салгандай көрүп турабыз. Калыс болду десең, ишенбейлөө. Мени кайдан табышты билесиң да.
Мынакей, ошол жерде мен иштейм. Сан экен. Бирок бошоп өткөнсүң. Иштеш керек да. А сен билесиңби? Эмнеге сени чакырганымды? Билбейм. Мен сага сюрприз даярдап койгом. Азыр мен тияка кирем, а сен болсо тетиги кнопканы басасың. Макулбу? Анда эмесе мен кеттим. Дүйнөдөгү эң назик, эң сүйүктүү айымга Нурзатка арналат. Көп ичинен бөлүнөсүң, көзүмө жалгыз гана сен көрүнөсүң. Жарык кылып жан дүйнөмдү жадырап күн нурундай сен төгүлөсүң. Кыялымда өзүңө талпынып сезим эргиген, кызгалдактай жыттайын кызыл эртиңе. Жазым болуп жүрөгүмө бүр байлагын, жаштыктын тосолу бирге биз майрамын суранамын, Кудайдан суранамын, кетпесин жүзүңдөн жаным жылмайганым. Бакыт издеп жагылабыз, жалынды өчүрүп албай кокусунан. Кош канаттай кагылабыз, жерге түшпөйлү махабаттын тучокусунан. Кыялымда өзүңө талпынып сезим эргиген, кызгалдактай жыттайын кызыл эрдиңе. Жаштыктын тосолу бирге биз майрамын суранамын, Кудайдан мен суранамын, кетпесин жүзүңдөн жаным жылмайганым. Эмне болду сага? Кайра эле телефон чалып, деги сен мени иштетесиңби? Эмне телефон чалса да болбой калды. Бир сынак деп эле ушунча өзгөрөсүңбү? Менден сага эмне керек? Алчуңду алып бүттүң го? Мага сен керексиң, сен. Унара. Сен мурда эле билчүсүң менин үй бүлөм бар экенин. Сен мурдагыдай болбой калдың. Үй бүлө деп коет. Деги жаңысы үй бүлөсүн билет болду бекен. Жаңысы? Ооба. Жаңы дизайнер Нурзат. Сенин ченеми жок таланттуу дизайнер.
А сен элдин баарын өзүңдөй ойлобочу. Макулбу? Жок. Мен бардыгын туура ойлойм. Мен билгенди аялың да билиш керек. Мен керек болсо телефон чалып салам. Чала кой. Эгер номерин билсең, макулбу? Азыр көрөсүң. Алло, бул Жылдыз болду бекен? Бул мен сизге боору ооруган адам. Билесизби? Сиздин жолдошуңуз Кылыч. Жумуш убактысында текке кетирбей. Көңүлдөшү бар дегендей. Тагыраак айтканда, ойношу. Сиз аялы болгондон кийин эриңиздин кайда жүргөнүн контроль кылышыңыз керек да. Ооба, ойношу. Ойношу? Ал ким экен? А силер кимсиңер? Шерменде. Акмак, сен бул үчүн мага жооп бересиң. Сеним сволочь. О, сиз мынча эрте келгенсиз. Сизди мынчалык иштарман деп ойлогон эмесмин. Таң атпай келиптирсиз го. Алдыда маанилүү сынак. Абайла. Бары кычайт. Сволочь. Мен сага көрсөтөм тартып алган кандай экен. Ушул эле көйнөгүңбү? Мен сага. Жогот. Жогот, айрылбай калат. Жогот. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эмне болгон буларга? Менин коллекциям, көйнөктөрүм. Эмне кылам эми? Мунун бардыгын уктабай жасагандыгым кантейт? Ким кылды?
үчүн? Эмне үчүн? Мен эртең эмне кылам эми? Алло. Алло. Ким келди эле бизден башка? Эч ким деле келген эмес. Өзүм Карабайт белеңер, жыргабай. Карап атканбыз. Кылычбайке, караңызчы. Күнү түн уктабай жасаган эмгегим. Мен эртең коллекцияга кантип чыгам? Кылычбайке ким кылышы мүмкүн мунун баарын? Муну сага эле эмес, мага да өчөшкөн бирөө кылды болуш керек. Баарын кескилеп салыптыр. Сиз де көргөн жоксузбу? Көргөн жокмун. Эч ким келген эмес. Ыйлаганда пайда жок. Андан көрө бир айласын таба калалы. Бир нерсе ойлоп табабыз. Кайсы акмак кылдым? Кандайсың? О, кандай? Кимди күтүп отурасың? Жумуштан бошоп эле отургам. Нурзатыңды аңдып отурасыңбы? Даниярды издеп жүргөнсүң го, Жаңылбасам, сен да көзүң Нурзатка түшкөн. Турабы? Данияр оозум кирет деп ойлоп турмун. Анан эмне болду? Чын эле Нурзатыңды алдырып жиберип отуруп калайын деп атасыңбы? Даниярга жол тоболгум келген жок. Жок. Сен анда тура эмес кыласың. Сен өзүңдүн бактың үчүн күрөшүшүң керек да. Али кеч эмес, мен сага жардам берем. Кантип? Данияр меники болсо, Нурзат сеники болот. Эмне эле мага боор оруп калган десе, көрсө өзүңдүн көмөчүңө гүл тартып аткан турбайсың? Эмне күлөсүң? Мен сени күсүн деп айтып атамбы? Өзүң деле араң турсаң керек, күлкүң ый аралаш чыгып. Сүйгөнүң сүрөттө эле калсын дебесең, мен айтканыма көнөсүң да. Турабы? Кандайсың? Кетип баратасызбы? Теги кесилген коллекциялар жөнүндө жумуштар бар болчу. Кайсыл кесилген коллекциялар? Ой, калпи өлмүш болуп болачы. Келе сумкамды. Акел. Кандай акың бар? Келе сумкамды. Текшеребиз да. Мен не ойлогондой эле болуп чыкты. Эмне дейсиң, карындаш? Тарт. Эмне? Текшерелүү? Я. Кечкери ооз басырык кылбасаң, мен бул жөнүндө начальникке жеткирем. Турчу нары. Данияр, сүйлөшсөк болобу? Сен эмне болуп жүрөсүң бул жакта? Сени көргөнү келдим. Көрдүңбү? Данияр, кое турсаң? Уксаң мени? Данияр, токточу. Сүйлөшөлүчү. Бир аз чай ичкичекти сүйлөшүп алалычы. Эскини эстеп дегендей. Макул, жүр. Эмне жаңылык? Жакшы нерсе болгондой?
өзгөрүлүп кеттирсиң. Туура. Билесиңби? Мен сүйүп калдым окшойм. Сүйүү? Кайсы сүйүү? Кимди? Аны айтканда деле сен аны тааныбайсың. Азыр, Алло? Кандайдасың? Ооба. Кайда дейсиң? Макул досум. Давай. Дастан экен. Билесиңби, биздин бала чагыбызда чок ойноп турган күндөрүбүздү унута элексиңби? Ал кезде мындай болоруңду эч ким билбесе керек. Сен мурун башка элең. Баяу сезим, назиктик сенден көрчүмүн. Азыр болсо акча, мансап, байлык үчүн керт башыңды курмандыкка чалып жатпайсыңбы? Азыр сен кимди сунуштайт элең? Кайрат досуңдубу? Сүйүү деген менен күнүмдүк көрүп окат адамды жеп коет. Кайрат менен мен кыйналып жүрмөкмүн да. Же баланы бага албай, же окуумду бүтө албай. Мен жаштыгым жаштыкта өтмөк эмес. Жаштыгымды жокчулукка жетишпеген жашоого байлагандан көрө бирөөнүн токолу болгонум оңго. Демек өкүнбөйт экенсиң да, Кедейин жанда мүңгүрөгөнчө, чал болсо дагы байдын жанында күркүрөгөнүм жакшы дейсиң да, Мен жаштыгым, сулуулугум керек ага. А мага анын акчасы керек. Жаштыгың, сулуулугуң менен канча байлык топтодуң? Экөөбүзгө жетет, Данияр. Сен аябай кызык экенсиң. Сен мени күткөндөн да ашыкча айттың. Сен мени ким деп ойлоп атасың? Мен эмне? Бир байдын токолу менен качып кетейинби? Же эмне? Сенин жашыруун ойношуң болоюмбу? Менде азыр баары бар. Сен эле жоксуң. Байдын акчасына мени да сатып алайын деп атасың. Бардыгын сатып ала албайсың. Баары сатыла бербейт. Бул жашоодо акчадан да бийик көп нерселер бар. Жок, сен мени түшүнбөй калдың, Данияр. Билесиңби? Биз кошуна болуп жашаганда, сен апаң үйлөрүнүн астында кызыма көз салып жүр. Сенен башка ишенер адамым жок деп, сени мага дайындабаганда, мен сенин жаныңда олтурбайт болчумун. Сен түшүнсөң боло. Экөөбүздүн жолубуз эки башка. Данияр? Данияр! She says love sucks this way. Another year goes away. Night and day, she hates that feeling. I can't explain. I got a lot of love. Night and day, she kills my feelings. Freedom. All I want is one more night. Freedom. I don't wanna wait. Not one more minute. Freedom. Let's go. Freedom. All I want is one more night. Freedom. I don't wanna wait. Not one more minute. She says show me the way to all the things that you say. Кандайсың? Эмнеге чакырдың? Сыртка чыгып сүйлөшөлү. She needs that feeling. Келсеңдер.
Эмне болду? Бул ким? Бул деген Даниярдын бала чагынан чогуу өскөн кошунасы. Даниярдын артынан калбай чуркап жүрөт. Жакшы көрөт окшойт жагымда. А эмне Данияр ушинтип ушу менен дайыма жүрө береби? Бул кыз бир байга 3-чү аялы болуп тийген. Токолу болуп. А токоланда ушинтип жаш балдар менен жыргайт экен да, Билбейм. Акыркы күндөрү Данияр ушинтип баратат. Түшүнбөдүм. Дастан, биз анда ушундай моментти колдонушубуз керек. Данияр мас болуп калды. Сен көрүнбөй кете бер. Калганын өзүм бүтүрүп коем. Мейли, баары биз сүйлөшкөндөй болсун. Сенен бара бер. Ayperi. Саламатсызбы? Саламатчылык. Нурзат, кой турсаң. Мону сага таштап кетишти эле. Рахмат. Нурзат, эмне кылып отурасың бул жерде? Эмне болду? Эмне болду сага? Карачы. Ишенбей атам. Данияр? Буга эмнеге таң каласың? Эркектерге ишенип болобу? Булардын кылары ушул да. Болду эми өзүңдү карма. Сүйөм, күйөм деп кол сөздөрдү кулакка куюп коюп, башка жерде да жаттап алгансып, ушу сөздөрдү сүйлөшөт да. Убакытты текке кетиришпейт да, Нурзат. Фотошоп болуп жүрбөсүн. Азыр баарын эле фотошоп кылып жасап атышпайбы? Муну билсе, бир Дастан билет. Данияр, кандайсың? Эмне келдиң? Жаны, кандайсың? Сага эмне керек? Сага эмне болду?
Тарт колуңду. Данияр, мен Сен качан түшүнөсүң? Сен качан түшүнөсүң? Данияр, Экөөбүз жолубуз эки башка. эмнеге мынча ачууланып жатасың? Данияр. Ага эмне капа болосуң? Кечкиле кейип. Эмне, Данияр эле калыптырбы? Дастан келем дедиби? Сүрөттү текшерткени кетти. Алып келет азыр. Көрөбүз да. Кандайсыңар? Кандайсың? Кел. Эмне болду? Бул 100% чыныгы сүрөт экен. Нурзат, бул сага катуу тийиши мүмкүн. А бирок бул чындык. Кандайча чындык? Мен Даниярды жакшы билем. Айтпайсыңбы? Же билгениң барбы? Билесиңби, бул кыздын аты Айпери. Булар чогуу жүргөнүн көрүп жүрөм. Көрүп жүргөн? Качан? Булар бала кезинен тааныш. Айпери Данияр үчүн баарына даяр. Кечир. Шүліп қойшы бір нәрсе деп. Мен күнен емеспін, Нұрзат. Қаяқтасың, Нұрзат? Айтшы, қаяқтасың, мен келем азыр. Нұрзат! Кандайсың? Жумуш бүттү. Көптөн бери көңүлүң чөгүп жүрөт. Чөгө бербесең, өзүңө эле зыян. Андан көрө өткөндө сүрөттөр чыгаргам. Барып көрсөк болот. Жүрүп барып келбейлиби? Менин үйүмдө. Сен жумушуңду абдан жакшы көрөт экенсиң. Сүрөттөрүң да мыкты экен. Өзүмө жагып турса, берилип сүрөт тартам да. Айрыкча сенин сүрөтүңдү. Нурзат, мына сенин сүрөттөрүң. Баягы магазинде силер иштеп атканда тартып алгам. Ошол сүрөттөрдүн ичинен эң жакшысы мына бул. Сенин мойнуңдун узундугун далилдеген. А берки сүрөттөр кайда? Ал деген лабораторияда. Убакыт болсо көрөбүз. Анан Дастан. атам келип калды окшойт. Сен отуруп тур, мен азыр келем.
Саламатсызбы? Саламатчылык. Сен тууралуу Дастан көп айтат. Мен көп церемон четкенди билбейм. Дароо эле айтайын. Биз Дастанды тең тушубуздун кызына кудалап жатабыз. Теңи менен дейт. Сен менин уулума ылайыктуу эмессиң. Мен сиздин уулуңузга жабышып жаткан жерим жок. Мен аны жумуш аркылуу эле тааныйм. Сиз жаңылышып жатасыз. Ай кызым, мен баарын эле жакшы түшүнүп жатам. Сен атасыз чоңойдуң. Апаң болсо жалгыз. А сен жакшы жигит таап алам деп аракет кылып атасың. Дастан менин жалгыз уулум. Сенин ойлогонуң болбойт. Мында акча бар. Карыздарыңан кутулуп аласың. Бизде апам ар дайым ак эмгек менен акча табууга үйрөткөн. Сиздин арам акчаңыздын кереги жок мага. Нурзат, эмне болду Нурзат? Жолобом. Эмне болду сага? Атам сага бирдеке дедиби? Калпычы. Кандайсың? Жакшы. Кел. Данияр. Көптөн бери мен сага бир нерсе айта албай жүрөм. Эмнени? Билесиңби? Мен жакшы адамдын кор болушун каалабайм. Сени Нурзат сүйбөйт. Анын амалдуу экенин эми билдим. Ал акчалуу, бай адамды издеп жүрөт. А сенде ишенимдүү далил барбы? Тигине Дастан үйүнө барып жүрөт го, билмексен болуп. Сен ата-энеңден эрте ажырап, алыскы туугандарыңда чоңойгонуңду айтып берген. Дастандан ушуну укканда мен жаман болдум. Сени аяп кеттим. Себеби мен сени түшүнөм. Сен мага жакын сезилесиң. Нурзат сенин кадырыңа жете албайт. Мына мен сенин кадырыңа жетишим мүмкүн. Мен үчүн акча маанилүү деле эмес. Мен силерди чыныгы курбулар деп ойлоп турмун. Кандайсың? Жакшы, өзүң кандай? Кел кофе ич. Эмне болду сага? Эмне маанайың пас? Биз туура эмес кылдык. Эмнени туура эмес кылып турбуз? Айпери Даниярга башын айландыруучу дары кошпогон турбайбы? Аны ичкен адамдын аңгиси кармап калат экен. Ой, ага эмнеге таң каласың? Андайлар толтура да. Сен кимден уктуң аны? Мен Айперинин жакын курбусун тааныйм. Ошол айтты мага. Ой, Дастан. Экөөбүзгө жакшы болду да. Кайра, мына сен өткөндө тарткан сүрөтүңдүн пайдасы тийбедиби? Койчу. Экөөбүз Нурзатка бердик эле. Тигине экөө эки жакта ажырашып калды. Мага бир эле кадам калды.
аз күндө Данияр меники болот. А сен Нурзатыңды ала бер. Данияр, ушундай дегилечи. качан келип калдың? Биз кофе ичип атканбыз. Кел кофе ичипсиз. Торчунары. Мен сени ойлоп турмун. Ушунчалык эгоист деп. Сыр бербей жүргөн экенсиң да. Мен жүрөгүмдүн айтканын кылдым, досум. Досум дебе мени. Эмне? Жүрөгүң менен Нурзатка болушунча каралап көрсөткөдүбү? Нурзатка сүрөттөрдү жашырууну таштап, мени Айпер менен калды кылып, уюштурганың ушулбу сенин досчулугуң? Мен Нурзатты сүйөм. Мен сүйгөн адам кайгырышын каалабайм. Сен өзүңө ишенип жатасыңбы? Же атаңдын акцияларынабы? А сенчи? Такыр бирөөдөн өзүңдү акылдуу сезгениң калбайт экен го. Үрүп чыгаар итиң болбогону менен. Сен ушул кылганың Нурзатка эки эсе жаман экен сезип атасыңбы? Жакшы карышкыр жакын жерге кол салбайт дечи эле. Билесиңби? Алдыгы акылыңды эч кимге кереги жок кырларыңа жазчы, макулбу? Кыздар сенделерди жигит кылганы менен менделерге турмушка чыгат. Сен ушунчалык акмак экениңди билген эмесмин. Эмес. Нурзат деген сизби? Ооба, саламатсызбы? Бул папка сиздики экен. Кандайча? Мен сизди атайын издеп таптым. Сиздин эскиздериңиз мага абдан жакты. Бул менин папкам кандайча сизде жүрөт? Сиз бир эмгегиңизди каза болуп калган атаңызга арнаган турбайсызбы? Ооба. Ошон үчүн сатып алганыма карабай алып келдим. Алло? Ну, мама. Айтпадымбы сизге алмага керек да. Папама айттыңызчы. Ладно. Кечиресиз, акчасы эмне болот? Акчасын? Мага бир эле суроого жооп бериңизчи. Муну ким сатты сизге? Ал эми не важно го? Жок, мен билишим керек. Мунара, Бермет деген дизайнерлер. Ладно, жакшы калыңыз. Бермет? Мунара? Саткандар. Бермет, Мунара. Сынактан жеңген дизайнер. Сизсизби? Ооба. Бирөөнүн кайгысынан өз бактыңды кура албастыгыңды билесиңби? Сиз эмне жөнүндө айтып жатасыз? Менин эрим жөнүндө. Сиз башка жерге келип алдыңыз окшойт. Менин убактым өтө тар. Жолто болбоңуз. Билмексен болбочу. Бирөөнүн күйөөсүнө убакыт табасың. Анын аялына жооп бергенге убактым жок дечи. Билесизби? Мени бирөөнүн күйөөсү кызыктырбайт. Үй бүлө бузган кандай жаман экендигин билем мен. Кылыч. Сени кызыктырбай калдыбы? Же аялынын көзүнчө акылдуу көрүнөйүн деп атасыңбы?
Сиз кимге келдиңиз өзү? Мунара. Сага келдим. Мен Мунара эмесмин. Кечиресиз, ал мага да керек эле. Жүрүңүз чогуу баралы. Сенин кылыктарыңды эч кимге айтпастан жашырып жүрөм го. Эгерде азыр айтчу болсом, азыр жооп берип каласың. Көйнөктөрдү сен кыркканыңды билсе, билесиңби эмне болоруңду? Андан көрөк менин айтканыма көнсөң болот. Тарт колуңду, жолобо мага. Демек, сиз кырккан экенсиз да. Өзүңүздүн колуңуздан келбей, бирөөлөрдү көрө албайт экенсиз да. Могу эмне? Сен деги менин кылычымды урдап ал. Мен ага жаштыгымды Кандайча урдап алдым? Сен мага кылычыңдын кереги жок. Мен сени түбүңгө жетем. Кыркылган көйнөктөрүм үчүн Сен жооп бересиң. Сен жокто баары жакшы Керек болду. болсо жооп бересиң. Кой бер. Кандайча мен урдап алдым. Сен менден кылычымды эч убакта талаша албайсың. Талашкан жокмун мен. Сволочь. Көйнөктөрүм үчүн жооп бересиң. Эмне болду сага, Нурзат? Турчу мындай. Кое турсаң? Бети жок. Нурзат дейм. Сен кылычты андан эмес, менден талаш. Талаша аласыңбы менден? Кылыч убактысын сага коротобу? Өзүңө аябай ишенет окшойсуң, Өзүңдү күзгүдөн көрдүң беле? Бирөөгө кийим тиккенден көрө өзүң туура кийинсең болмок. Мен анын ден соолугун ойлоп кофе берчи меселем. А сен аны кофе менен азгыргансың го. Да. Алло. Бул Жылдыз Бектеновна болду ким? Ооба. Ой, мен сизди күтүп атпайм, келе калбайсызбы? Азыр. Болуң сен нотариусто болуп күтүп атам. Азыр барам. Нурзат. Кое турсаң сүйлөшөлү, Нурзат. Болдучу. Эмне болду сага? Сендетерге убактымды короткум келбейт. Эмне эле ачууңду мага келтирип атасың? Мен эмне кылдым сага? Кыңырыш 40 жылда дегенди билесиңби? Саткынсың сен. Кантип колуң барды? Мен сени баары бир кечире албайм.
Кылыч, мени жакшыраак бирөөгө алмаштырсаң болмок экен. Койчу жаным, мен ошондой деп ойлойсуңбу? Кылыч, көп сөздүн кереги жок. Бул компания сен ойногонго түзүлгөн эмес. Ансыз деле акыркы жылдары көп деле киреше алып келбей калды. Түшүнүктүү. Сен күчүңдүн бардыгын башка нерселерге жумшап жаткан турбайсыңбы? Эми андай эмес. Мен бул компанияны бутуна тургуздум го. Билесиңби, атаңдан алганда кандай жылаңач компания эле. Мен күнү түн иштеп, бүт эмгегимди жумшадым да бул жака. Көп убакытты коротпойлу. Бул компанияны мен жакшы бага сатып жибердим. Убара болбой эле үйдө эле олтурсаңчы, көрүнгөнгө убактыңды коротпой. Кандайча саттым? Сатып ийдим дейсиңби? Ооба. Кимге саттың? Азыр жаңы ээлери келет. Андан көрө сен аларды коллектив менен тааныштыр. А сен өзүң жыйнал. Кандайча сен сатып ийдиң? Кандайча сен сатканга акың бар? Бул компанияга менин эмгегим жумшалбады беле? Даяр компанияны сен кандайча сатып ийесиң мен менен кеңешпей туруп? Абайлаш керек болчу. Сен кийлигишпей, чыгып кет. Алло. Булар вещлерин алып кетпептир го? Айтып койлачы, тезирээк алып кетишсин. Мен ушинтип эле баарынан ажырап калып каламбы? Счеттогу акчанын баарын алып кетиптир. Мен кайрып келдин жолун ойлошум керек. А эмне? Документтин баары Дастанын атына өтүптүрбү? Ооба. Алло? Кандайсыз? Ооба. Каякта? Макул, түшүнүктүү. Макул.
Кандайсың, Дастан? Койткуланба. Кел ачыкча сүйлөшөлү. Тур Чынар. Бүгүндөн баштап бул менин ишканам. Эркексиңби? Эркек болсоң жүр кабинетке барып сүйлөшөлү. Дастан, бул кылганың адамдыкка жатпайт. Эмне, акча менен баарын сатып алам деп ойлойсуңбу? Ишкананы сатыктан сатып алдык. Бул чоң жаңылышкандык болду. Ишкананы кайра сатышың керек. Мына документтер. Кол кой. Мен муну чечпейм. Мага жөн гана каттатып коюшкан. О, жакшы болгон турбайбы? Сага катталган болсо, сен гана чечет турбайсыңбы? Атаң акчаны кимге берген болсо, ошондон алып алат. Сен ага эч камсанаба. Жок. Мага акчанын кереги жок. Буларыңа да кол койбойм. Убара болбой эле койчу. Сага жан керек болсо, кол коесуң. Сен антип мени коркутпай эле кой. Эшикти ачсаң, жалаң менин адамдарым турат. Амага баары бир. Өзүң айткандай, мен эч нерсем, эч кимде жок. Демек менин эч нерсем коробойт экен. Акыркы жолу айтам. Коесуңбу же жокпу? Салмаспы? Сиз больнойдун жакыны болосуз да. Больнойдун паспортун ала келдиңизби? Больнойдун абалы оор. Эртең рентгенге салып текшеребиз. Азыр укол сайып койдук. Бүткөндө чакырып коюңуз.
Алло, Данияр, кандайсың? Бул мен Бермет. Мен сени больницадан чыкты деп уктум. Жакшы болуп калдыңбы? Данияр, мени кечирип койгулачы. Мен туура эмес кылып жүрүптүрмүн баарын. Нурзат жумуштан кетип калды. Россияга кетип баратыптыр. Апасынын туугандары менен иштегени. Эгер сен жетишип калсаң, барып алып келчи. Мен деле каалабайм Нурзаттын кетишин. Мен азыр эле апасы менен сүйлөштүм. Бүгүн ЖД вокзалдан саат 4-тө кетет экен. Ушуну айтып коеюн дегем сага. Жай эми жолодум, жаш туруп ойлондум, жараланган турмушум жүрөгүмдө ойгонду. Жай эми жолодум, жаш туруп ойлондум, жараланган турмушум жүрөгүмдө ойгонду. Эх турмушум менин, сүйгүм элесим менин, ай жүрөгүмдөгү арманым жүгүм менин. Эх кечегим менин, кечине кечүгелем, мына бүгүн чоңоюп колуман келер бекен. Эх жашаймын эми, жашаймын жашайм дагы, ашкана кыла көр, Кудайга шүгүр баары жараган. Бир нерсеге кереги тичүү адам, жылгым келет турмушумда болсо дагы бир кадам. Жада калса басканым, сыгылып жүрүп тажадым, маңдайымдагы максатым эмнеге ишке ашпады, эмнеге гана барбадым, эмнени гана кылбадым. Көрсө бул жашоодо эң башкы ролуң акчаңбы, карасаң жашооңду караңгы шайтандын тору, адамдын кандай экенин акчадан текшерип коюучу элесин оу, же мыйзамыбыз ошобу, байлардын кедеген мамилеси оңолобу. Жай эми жолодум, жаш туруп ойлондум, жараланган турмушум жүрөгүмдө ойгонду. Эх турмушум менин, сүйкүм элесим менин, ай жүрөгүмдөгү арманым жүгүм менин. Эх кечегим менин, кечиндеги жүгөлем, мына бүгүн чоңоюп колума келер бекен. Эх турмушум менин, сүйкүм элесим менин, ай жүрөгүмдөгү арманым жүгүм менин. Эх кечегим менин, кечиндеги жүгөлем. Нурзат. Нурзат. Жүрөгүмдөгү арманым жүгүм менин. Эх кечегим менин, кечиндеги жүгөлем, мына бүгүн чоңоюп колуман келер бекен. Темир чылагын жашоодон мыйзамың деген ошого, көзүңдү чоңураак ачып көз карашыңды оңдогон. Турмуштун кулпусун ачып жашыруу сырларын табып, ойнобой ойлонуп жаса акылың менен кадалып. Тагдырың өз колуңдан, асатын ук чоңунан, ошонун баарын чогултуп жогору адам болууга. Солго кайрыбагын, оңго да урбагын булганы баласын түз эле жашаган. Бузулбайын десең, көз каранды болбойм десең, башынан ачык айкын курчадан болушуң керек деген. Жаңылбайсың эгер ошондой деңгээлиң болсо, бирок адамга адамдай мамилеңди ал ортого. Сапатын кыялың өзүңө жакпай жатканы менен, сыртыңан жарашып бирөөгө үндүзүң терең. Негизи эле бул жашоодо кыргызым биз, азаматпыз, баарына шүгүр жасаган эң бактылуу адамбыз. Эх турмушум менин, сүйкүм элесим менин, ай жүрөгүмдөгү арманым жүгүм менин. Эх кечегим менин, кечиндеги жүгөлем, мына бүгүн чоңоюп колуман келер бекен. Эх турмушум менин, сүйкүм элесим менин, ай жүрөгүмдөгү арманым жүгүм менин. Эх кечегим менин, кечиндеги жүгөлем.